кандай Жер сорусу чаткал жерине бар деле жашырганың, ыйладың неге жаным? улантып жүрөк сырлары. Сезим чыгармачылык тобунун тарыхы. Сезим тобу 2005 жылдын сентябрь айында Ордолуу Ош шаарында обончу аткаруучу Эмиль Балтагуловдун жеке демилгеси менен түзүлгөн. Топтун алгачкы ишмердүүлүгү. Сезим чыгармачылык тобу 2005 жылдын 15 сентябрында мындан 14 жыл мурун Маданият министрлигинин Ош облусундагы өкүлүнүн уруксат жолдомосу аркылуу Алай районуна жол тартып, Правда айылдык маданият үйүндө концерт тартуулоо менен алгачкы гастролдук кадамын баштаган. Биринчи курамдагы артисттер Арстанбек Эргешев, Насыр Орозалиев, Гүлгүнай Жумабекова, Каныкей Маматовалар дал ошол гастролдук сапарда Правда, Корул, Кең жылга, 1 май, Кызыл Коргон, Сопу Коргон, Гүлчө айылдарынын жашоочуларына өз өнөрлөрүн тартуулап келишкен. Сезим мектебинин мүчөлөрү ар кандай талантка, көп кырдуу өнөргө ээ болгон чыгармачыл адамдар менен улам толукталып турат. 14 жылдык тарыхы бар бул топтун тизмесинде ушул күнгө чейин 51 адам катталып, алардын ичинен элге аты чыгып, кыргыз маданиятына дале өз кызматын көрсөтүп келаткан сыймыктуу уул кыздары бар. Атай кетсек, белгилүү куудул, ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Жеңишбек Айтиев Сезим тобунун кеңешчиси катары дайыма жаш мүчөлөргө акыл насааты менен туура жол көрсөтүп келет. Сезим тобу жана Жеңишбек Айтиев деген афишалар Кыргызстандын кайсыл гана аймактарына илинген жок. Кутман Султанов, маданияттын мыкты кызматкери. Жеңишбек Жумакадырдын сөзүнө жазылган Эмиль Балтагуловдун Сокурдун арманы аттуу дастанын комуздун коштоосунда аткарып, көптөгөн көрүүчүлөрдүн көздөрүнө жаш айланткан. Кутман мырза алыскы Астана, Москва шаарларына чейин Сезим тобу менен бирге эл, жер кыдырып, обонун созолонтуп келген. Топтун дагы бир өнөрлүү, сыймыктуу кыздарынын бири Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери Айпери Кулбаева гастролдук алыскы сапарларда кээ бир мырзаларга караганда чыдамкайлыгы менен, өжөрлүгү менен, көп кырдуу өнөрү менен топтун мүчөлөрүн таң калтырып келүүдө. Анын талыкпас эмгеги көптөгөн ийгиликтерине жетеледи. Эмиль Балтагуловдун Атакем, Сен де ооруп каламын аттуу чыгармаларын аткарып жүрөт. Лютфилла Бусурманкул уулу, белгилүү продюсер, Пирамида каналынын режиссеру, Сезим тобунда ырчы, куудул, уюштуруучу кызматында көптөгөн жылдар эмгектенди. Эмиль Балтагуловдун Эжекеме сырдуу кат, Сүйдүм сени, Ыйлаба жаным аттуу ырларын аткарып жүрөт. Надира Сарыкова, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси Эмиль Балтагуловдун вокал классынан бүтүргөн. Мухаммед Осмонов, Сезим тобунун мүчөсү, Бишкек шаарындагы Арашан теология факультетин бүтүргөн. Эмиль Балтагуловдун Атакем, Издейм сени, Мухаммед, Я Расулалла аттуу чыгармаларын аткарып жүрөт. Арген Тойчиев, Ош улуттук драма театрынын актёру, Сезим тобунун концерттеринде куудул катары өнөрүн тартуулап, бир канча аймактарда гастролдук сапарларда болду. Арген мырза Токон Эшбаевди кумир тутуп, үнүнүн диапазонунун кеңдиги менен башка ырчылардан айырмаланып турат. Эмиль Алимов, көрөрмандардын көңүлүн сатира жанры менен көтөрүп, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, топто куудулдук жана ырчылык кызматты көрсөтүп келген. Учурда ар бир айдын 6-сы долбоорунда белгилүү куудул Рахман Разыковдун Куудулдар академиясында үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Жалпы 51 таланттын аты жөнү, кызматы, мүнөзү, дареги топтун тарых китепчесинен орун алат. Ал эми биз Сезим тобунун басып өткөн 14 жылда кайсыл аймактарда концерт берип келгенин баяндап берели. Баткен облусу, Баткен, Каданжай, Лейлек райондору, бир топ айылдары жана Кызылкыя, Сүлүктү, Исфана, Айдаркен, Каданжай шаарлары. Ош облусунун Алай, Чоң Алай, Араван, Каракулжа,
Кара Суу, Ноокат өзгөн райондору, бир нече айылдары жана Ош өзгөн Кара Суу, Ноокат шаарлары. Жалал Абад облусунун Аксы, Алабука, Чаткал, Базар Коргон, Ноокен, Сузак, Токтогул, Тогустору райондору, бир топ айылдары жана Кочкор Ата, Ташкөмүр, Жалал Абад, Майлуу Суу, Кербен, Токтогул шаарлары. Талас облусунун Бакай Ата, Кара Буура, Манас, Талас райондору, көптөгөн айылдары жана Талас шаарынын кинотеатры. Чүй облусунун Жайыл, Кемин, Чүй, Ысык Ата райондору, айылдары, Токмок шаары жана Бишкек шаарынын спорт ордосу. Нарын облусунун Жумгал, Кочкор райондору жана бир нече айылдары. Ысык Көл облусунун Ак Суу, Жет Өгүз, Ысык Көл, Тоң, Түп райондору, айыл аймактары жана Каракол шаары. Казакстан Республикасы, Астана, Караганда шаарлары. Россия Федерациясынын Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Магнитогорск, Екатеринбург, Казань, Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Абакан жана Владивосток, Хабаровск шаарлары. Сезим тобунун учурдагы курамында Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониясынын артисттери Акылбек Мамажанов, Айпери Рыспекова, Айбек Тилекеев жана Агдана Алимжановалар эмгектенип келишет. Сезим тобун кыргыз маданиятына кызмат кылып, алыскы райондорго, жолунун татаалдыгына карабай, маданият үйлөрүнүн начар абалына карабай, калкынын саны аз айыл аймактарга да барып, элди руханий жактан эс алдырып, өнөрүн тартуулап турат.